Бермет 42 жашта, 3 баланын апасы. 2 жылдан бери Москва шаарында эмгек мигранты. Туруктуу жумушу жок. Акча табуу максатында убактылуу ар кандай жумуштарда эмгектенет. Тапкан акчасын өзү үчүн өтө үнөмдүү сарптагандыктан, кээ бир учурда Кыргызстандагы балдарына акча жөнөтүп турат. Бул көрүнүш миңдеген кыргыз айымдарынын окшош тагдырларынын бири. Бирок бул башка нерсе эмес. Аялдар миграциясынын эркектердикине салыштырмалуу бир топ өзгөчөлүктөрү бар. Аял физикалык жактан алсыз. Аларга карата басмырлоо, сексуалдык зордук зомбулук көрсөтүү коркунучу жогору. Ага кошумча, Бермет бейтааныш чоң шаарда жалгыз болчу. Аялдар үчүн жакшы айлык акы төлөнгөн жумуш орун табуу да оңой эмес. Адатта жогору маяна оор физикалык күчтү жана жогорку билимди талап кылат. Миграцияга кеткен энесинен алыс жашаган балдар да оор турмуштук абалда калышат. Энелик сүйүүнү, тарбияны жана мээримди эч ким алмаштыра албайт. Эненин жоктугу баланын жашоосуна терс таасирин тийгизет. Психологдордун башында мындай өспүрүмдөр түнт болуп чоңоюшат. Апасыз өскөн балалыктын терс жыйынтыктары ар кандай майда кылмыштар, туура эмес жүрүм-турум аркылуу билинет. Мүмкүнчүлүк болсо балдарыңызды жаныңызга ала жүрүңүз. Бала үчүн сиздин камкордугуңуз жана мээримиңиз материалдык муктаждыктардан жогору турат. Ошондой эле чет өлкөгө акча табууга барууну каалагандар сөзсүз түрдө бара турган мамлекеттин мыйзамдарын окуп, жумуш берүүчү тууралуу маалымат алып, эмгек келишимин түзүп, туугандар жана жакындар менен ар дайым байланышта болуп туруңуздар. Справочник мигранта мобилдик тиркемеси, мыйзамдуу миграция телеграм каналы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматы, 3W чекит Traffic.net чекит KG, Instagram Migrant KG. Ыкчам байланыш телефондору: Бишкек жана Ош шаары боюнча 1899, Кыргыз Республикасы боюнча 0800 00 00 189. Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин миграция боюнча консультанты 0704 86 35 30. Мыйзамдуу жүр, өз тагдырыңа кайдыгер караба.